Бактбеке, негизи ааламда убакыт жок деп айтылат го. Анан убакыт жок болсо, анан биз неге алтын доор деле күтүп атабыз? Алтын доор деле биздин параллельде бар да, э? Бар да, бар үчүн баратабыз да. Жок болсо калат. Интересно ошол. Жыштык келип калды деп атабыз да. Мен ошол жыштыктын параллельде чектер турат да, мисалчы. Мына ошол чектер жоюлуп атат да. Жоюлуп биз улам жогорулап баратабыз да, биздин ортодо кармап турган чек менен ажыратып турган энергиялар жукарып атат. Биз ошону өтүп атабыз да. Анан эми мына ошол алтын дооруна келдик. Биз ошол чектерди улам ачылып атат да. Эшиктеричи. Вот ошончо ошол алтын доор. Эми мында жашаш үчүн бизге эмне керек? Илим керек. Себептен биз билиш керек, анда жашоо кандай? Бул жакта жашоо катуу дүйнө да, кармайсың, баардыгын иштеп табасың, мээнеттериңди өзүң андай эмес. Ал жука дүйнөгө сен өтүп атасың. Жукарыпчы. Ал жерде сенин сезимдериң иштей баштайт. Даже ойлооң иштейт. Сезим баарын жарата баштайт. Каалаган нерсеңди өзүң жарата бересиң. Потому что сен Кудайдын энергиясына ошончо жакындай баштадың да. Божественный энергиясына. Эми ошол 5-чи измеренияга өтүш үчүн биз кристаллический денеге өтүшүбүз керекпи биринчи? Өтүп атабыз азыркы күндө, баары эле өтүп атат. Кантип өтүп Бирок билбей атат да. Постепенный неме өтүп атат да. Күнүгө мисалы кристаллизация деп коет го. Өтүп аткан биздин суулар да бүгүн өзгөрүп кеткен. Ооба. Баардыгы өзгөрүп аткан, баары кристаллический нерсени биз неме деп атабыз. Мурункудай тамак иче албайсың. Ооба. Мурункудай эчтеке кыла албайсың. Потому что биз өзгөрүп атабыз. Керек болсо мурункудай жаман сүйлөй да албаган адамдарчы. Баары эле жакшы сүйлөйт. Жакшы сүйлөп, ошондо өздөрүн жаратып, жука энергия кирип баратат да. Билип билмеш, анткени жер чимирилип кетип баратат да мына. Бизге токтоп турган болгон биз кандай болсо да ошонун сүрүлүү күчүндө кошо кетип баратабыз. Денелер жукарып атат да. Ошон үчүн арыкташат адамдар. Адамды автоматически арыктады, бакажым. Жукарып туруп бул типа маска сыяктуу бизде денечи. Бунун баары кристаллический өткөндө сен ушунчалык татынакай сулуу дос болуп чыга келесиң. Периште деп элестесең, мисалы көрүп атпайсың, ошо периште сыяктуу болуп каласың. Демек элдердин баардыгы эле билбей кристаллический денеге өтүп атат, э? Да, клеточный уровеньде да. Клеточный уровеньде өтүп атат. Анан эмне бир адам 5-чи дискке өтөт, бир адам 5-чи дискке өтпөй калат деп атат. Да, андай нерсе бар. Пока биз ошодон өтүп аткан учурда бизде азыр ылдый тартканда күч бар да. Ачуубуз келип атат, ар кандай ситуацияга түшүп калып атабыз да. Ошондо адам өзүн ылдый төбөңкү түшүрбөш керек энергиясын. Ошондон кетип баратат. Ошолордун баары таза эле чыкпай калганда, таза эле бул нерсени кабыл албай эле ылдый түшүргөндөр, булар өтпөйт деген неме сөз бар да. Бар адам өзүнүн колуна коюп койгон да. Вот энергия келип атат. Сайкеш бол ошого карай өз. Мына алдыңда сен мындай жашап атат, алтын доордор. Мен дагы бир интернет булактарынан уктум да. Алтын доордун талабы, условиясы адам өзүнүн жыштыгын 1000 герцке чейин көтөрүш керек. Да. Ошол мүмкүнбү? Көтөрүлүп аткан азыркы эле герц сеники канча герц мурунки канча экенин билбейм. Жереники мисалы бүгүнкү күндө 50-60ка жетип калып атпайбы? Же ошо герц сенде деле ошондой жереники менен биз билбейбиз да. Жерене менен бир болгондордо оору сыркоо жок түшүнүк болуп атат да. Оору сыркоосу бар адамдардын баардыгы жеренеден артта калгандар да, э? Ал жүзгө деле чектеп атса керек? Чыгып атат. Адам мисалы азыр эле сен отуруп алып туруп жалаң сүйүү эң күчтүү герц да мисалчы. Өзүңдү сүйүүгө балкытып алсаң, сен автоматически возможно 1000 келип чыгып кетесиң да. Ошого чыгыш кыйын болуп атпайбы? Азыркы чыгып кайра түшүп калат. Бир күндө сага канча 10.000 деген ойлор келип атпайбы? Ошол нарса менен түшүп кетип атат да. Адам мисалы жакшы эле мен бүгүн мындай кылам, мен мындай кылып жашайм дейт, но көп болсо бери 5 мүнөттө кармалып барат да. Кайра түшүп кетет. Эгер туруктуу кармаса, өздөрүн туруктуулукка үйрөтсө эле адам кете берет. Эми бүгүнкү баягы илим боюнча бул термелүү жыштыгы же болбосо термелүү толкуну деп айтабыз да. Вот баарыбыз эле толкундан турат экенбиз да. Азыр көзгө көрүнбөгөн менен баарыбыз бир толкундун арасында жашайбыз да. Вот ошол толкундун арасында
биз ошо толкунду бузуп турабыз да, мисалы туура эмес ойлор, туура эмес нерсе ошо биздин жыртыгыбызды бузуп турат. Ошол жыртыктар толкундун өзүнүн келип аткан толкундун өзүнүн состояниясы боюнча бийик да, вибрационный деңгээли. Я сен айткан нерсеге адам ошол толкундорун өзү бийиктен кармаса, ал чыга албайт да. Мисалы кыргыз муну бир сөз менен айтып атпайбы? Көңүлдүн ыргагы жашоонун жыргалы депчи. Вот это и есть самый точкасы. Адамдын жан дүйнөсү канчалык ошо ыргак толкунда турганда адамдын жашоосу бийик болуп кете берет да. Но бирок ошодон ылдый түшүп кетпей адам, наоборот жогорулаганды үйрөнүш керек да. Кантип үйрөнүш? Балкууга. Эшкекчи эле ушак айтып кайрат бербейт. Андай кылбаш керек. Мисалы ар ким адам өзү отурганда эле, бастырганда эле мындай акырын өзүңөр жүрөккө мындай бир жылуулук салсаңар күнү эле ушуга көнсөңөр салып үйрөнүш керек да. Салып ошо сезимди өзүнчө бир жыргал кетип ошону чоңойто берсеңер жыргай бересиңер. Но ошол жыргал акыбалды буну көнүмүш адатка айландырыш керек. Оюң да токтоп турат, баары токтойт. Көбүскө аң сезимге кирүүгө да жол ачык болот да. Вот ошону сакталбайбыз. Ошон үчүн эл көнүш керек ошол толкун, термелүү толкундарына менен жашаганга, бийиктигинде, жогоркусунда. Жогорку вибрация болгондон кийин адам жогорку энергияга ээ да.